атайын иш сапар менен кадам таштап келип отурабыз. Талас эли менен жолугушууга келген Кыргызстандын муфтийи Абдулазиз Закиров өлкөдөгү башкы көйгөй үй бүлөлүк мамиле экендигин айтты. Соңку мезгилде жаш үй бүлөлөр арасында ажырашуу көп болуп жатканына токтолуп, мындай көйгөйлөргө бир эле үй бүлө эмес, бүтүндөй коомчулук жоопкерчиликтүү экендигин белгиледи. Эми жашоо өйдө ылдый болот, ачуу таттуу болот. Кандайдыр бир араздашып, айылына, көчөсүнө келип калганын уккан аксакалдар жолдошуна, күйөөсүнө, кудаларга алып барып, экөөнү жараштырып, жакшы насаат сөздөрүн айтып, кайра түнү менен ошол көчөгө келип калган. Мына ушундай ата бабаларыбыздын нарктуу, баалуулуктагы методу биздин үй бүлөнү бекемдеп келген. Ошондой эле муфтий ата бабаларыбыз туткан улуттук баалуулуктарды сактоо менен кең келечекке, бейпил жашоого кадам таштоо зарылчылыгын белгиледи. Баалуулуктардын негизинде биригүү. Ал баалуулуктар кайсыл десе, ошол биздин ата бабаларыбыздын жашоосунда шарияттын негизинде бизге көрсөтүп кеткен барктуу, баалуу жолдору. Негизинен биздин жашоодогу бирден бир максатыбыз, урматтуу туугандар, бул жашоо ушунчалык кыска. Ошол үчүн биздин ата бабаларыбыз өзүнүн нарк насили менен, үрп адаты менен жана жогоруда мен мисал келтирип, үй бүлөлөрдү кандай тазалык жол менен сактап калган, жана жаштарга кандай таалим тарбия берген, ошол методикаларын бүгүн биз коомго алып келиш керек. Биз бүгүн ата бабаларыбыздын нарк насилин, үрп адатын, каада салтын унутуп баратабыз. Жашоодо колдонбой баратабыз. Ошон үчүн жашоодо башаламан, бөлүнүп жарылуу, ажырашуу туура эмес амалдар коомчулукта көбөйүп баратат. Жолугушууга президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Талант Эдилов катышып, Кыргыз Республикасынын мусулмандар дин башкармалыгынын улуттук баалуулуктарды жайылтууга багытталган демилгесин Таластан баштап жатканына ыраазычылык билдирди. Таалим тарбия берүү багытында сиздердин салымыңыздар зор деп эсептейм. Ошону менен катар эле дин кызматкерлеринин өкүлдөрү дагы жалпы ысырапкорчулукту жоюу максатында дагы көптөгөн алгылыктуу иш-аракеттерди бизди колдоп келет. Биздин динге болгон көз карашыбызга болгон таалим тарбияны берген, жаштарга ыйманды түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн жалпы устаттарыбыз бар. Биз ушунун алкагында жалпы коомубузда биримдик болот деп эсептейм. Улут наркы эл баркы кербенинин башкы максаты өлкө башчысынын улуттук нарк ысырапкорчулук жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу. Ошондой эле Кыргызстандын муфтийинин 40 кадамдан турган программасын калың элге жеткирүү максатында ишке ашырылып жатат. Өлкөбүзгө келгенине, жерибизге, элибизге келгенине 1000 жыл болсо да, ошол 1000 жылда Ханафи мазхабын карманып, салттуу исламдын исинде жашап келген аталарыбыз чымчыкка зыян берген эмес. Жыйындын соңунда диний агартуу жаатында эмгектенген инсандарга атайын сыйлыктар тапшырылды. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Урмат Додурбек уулу, Талас шаары.